Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздер менен кайрадан эле мен Саттаров Курбанбек жана сиз Кубан медиа каналын көрүп атасыздар. Эгерде биздин каналыбызда биринчи жолу болуп атсаңыз, сөзсүз түрдө лайк басып, каналга катталып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз видеороликти баштайбыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыбызга белгилүү болгондой эле 2021 жылы 10 январда президенттик шайлоо болгону турат. Ошол шайлоо себеп азыркы учурда Түндүк Түштүк жана Садыр Жапаров, Адахан Мадумаров деп бөлүнгөндөр арабызда жок эмес. Бүгүнкү темабыз ошол сасыгандар туурасында болмокчу. Андыктан видеороликти аягына чейин көрүңүз. Азыр Түндүк Түштүк болуп бөлүнгөндөр көп. Садыр Жапаров жана Адахан Мадумаров тараптар болуп да бөлүнүп атат. Андай кептер жүрүп атат. Анан мен сиздерге бир нерсени коюп берсем, азыр көрүп таң калышыңыздар мүмкүн. Эгерде көрбөгөндөр болсо, анда эмесе мына баштадык. Жүктөй бер. Сага окшогон эле адамдар отурат аякта. Бүт окшошсуңар. Особенно деги түшүк жактыктардын баары окшошсуңар. Силер кимге окшошсуңар айтайынбы? Силер Сокеге окшошсуңар. Кууш керек. Сен эле чача берчи ошо мээримиңдичи. А силерде шакал тендейсек, силерде окшогон шакалдарды дети яка сүргүнгө айдаш керек. Бакиевке окшотуп. Ошо силер Бакиевдин аркасынан кетишиңер керек. Силерде либо түрмөгө отуш керек, либо өлкөдөн кууш керек болду. Эки варианты бар. Сарттар десе ишенбейсиңер, сасыган чириктер. Чири өлгөн чириктер. Сокенин артынан кууш керек силерде оптон барыңарды. Окуңарбы? Чирик. Мына урматтуу достор, өзүңүздөр байкагандай эле мына Кайыргүл Алымбекова аттуу бир сасыган эже Түндүк Түштүк силер сарсыңар, силер малсыңар, силер сасыксыңар, силер Сокеге окшошсуңар, силер Бакиев менен кетишиңер керек деп сүйлөп чыгыптыр. Бул эжеге жакын арада чара колдонулбаса болбойт. Ошого окшогон сасыктар кыргызды экиге бөлүп атат. Анан достор, мен дагы бир нерсени коюп берсем сиздерге. Мен негизи видео жасайын деп чыккан эмесмин. Анткени могу жакта дагы бир Садыр Жапаровду сен зексиң, сен андайсың, мындайсың деп Бекишов Эмиль деген дагы бир сасык чыгыптыр. Анан мен аны азыр сиздерге коюп берсем. Мен силер менен Бекиев Эмиль Маликович. Бүгүнкү темабыз ушул кечеги Ысыкөл обласына биздин Ысыкөл көлүнө азыркы учурда мен кат жөнөтөйүн отам Америка Кошкер басып алыштын айткандачы. Ошого байланыштуу азыркы мыйзамсыз чыгып келген Садыр Нуркожоевич ЗГКбыз. Ушу өз аракеттери менен бийликти басып алып, 6,5 миллион элдин сөзүн укпай, өз билгенин кылып, президенттикке аттанды. Мен ушу Садыр Нуркожоевичке кайрылам. Сиз заключенныйсыз, сиз актай элексиз. Себеби бүт күндө актаганга болбойт бул нерсени. 3 жыл, 4 жыл процесс кетет сиз акташ үчүн. Ошондон ак болсоңуз, ошон үчүн өз жагыңыз менен президент талапкеринизди алып салыңыз. Мен сизге талап кылам. Талап кылбасам айтам, күчүм жетпес ушу акы ушу Европадагы газский трибунага чейин барам. Килме дей берсеңиз, көпөстөрүңүздү жийип коюң, мен айтып коеюн. Мен сизден корккон эмесмин, коркпойм да. Сизге окшогон президенттерди мындай айтканда признавать этпейм. Сиз зексиз, түшүнүп атасызбы? Ошон үчүн туугандар, ушул фанаттарын айтып кетейин, ушу Садырды. Мына достор, мен буга кайрылганым себеби мен кече мурдагы күнү Садыр Жапаровдун бир видеоролигин киргизсем Facebook'a жасап чыгыптыр. Бул дагы ошол Садыр Жапаровдун жүгүртөгү дейби, билбейм эмне деген. Анан ошого ответ кылып коеюн деп чечтим. Эмиль, туура Адахан Мадумаровду колдойт экенсиң. Ал талашпайм, Кыргызстанда мыкты саясатчылардын бири. Бирок мен Садыр Жапаровду колдойм.
Анткени Садыр Жапаров, мен өзүм мына азыр мына бөлүнүп аткандарга да айта кетсем, мен өзүм Баткенден болом. Баткенден болуп мен Садыр Жапаровду колдойм. Анткени ал ошого татыктуу президент. Мен ойлойм, Кыргызстандын келечеги алдыда. Садыр Жапаров президент болуп келсе, буюрса биз оңолобуз, иншалла. Анан мынау Эмилге айта кетсем, достор, буга көңүл бурбаңыздар. Бул Эмилдин мен комментарийсинен окуп чыктым. Ал комментарийни көрсөтөм экранга. Бул негизи мектепте окуп жүргөн кезде эле бир аз акылы тайкы бала экен, жетишпейт экен. Ошон үчүн ушинтип сүйлөп чыга берет экен. Мен башында ойлогом, мынтип чыгып атат бул бала депчи. Көрсө бул акылы тайкы, жетишпеген бир бала экен. Буга теңешинин дагы кереги жок деп ойлойм. Анан урматтуу кыргыз элим, бул видеону чыгаргандан максат, келиңиздер мына президенттик шайлоого дагы аз калды. Эң татыктуусун тандап, мен аны шайла, муну шайла дебейм. Эң татыктуу ушул Кыргызстандын келечегин ойлогон, Аллахтан корккон инсанды тандап шайлап алалы. Бүгүнкү видео роликтерибиз достор ушуну менен аяктайт. Сиздер менен мен Саттар Курбанбек болдум. Кийинки видео роликтерде сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта калыңыздар.